Кыргыз кодекси. Конок. Кудай конок. Бул бейтаныш адамдардын жол жүрүп келе жатып күтүлбөгөн жерден үйгө түшүүсү. Ал өзүнүн кудай конок экенин айтат же айтпай да коет. Үй ээси болгон мүмкүнчүлүгү менен аны сыйлоого аракеттенет. Мындай конокто элибиз жогору баалашкан. Аны Кудайым өзү жибергендей, кызыр түнөп кеткендей сезишкен. Элибиздин сыйын, пейлин эч нерсе менен өлчөөгө болбойт. Келгенче мейман уялат, келгенден кийин үй ээси уялат. Адептүүлүктүн салтында бирөөнүн айылына, үйүнө барууда адам кысынат, өзүн коомой сезиши ыктымал. Тартынып барып түшүү ыймандуулук. Ала бармандатып айылды аралай чаап, бейтаныш жерге түшүү аброй эмес. Үй ээси мейман экенин билет, туят. Чыгып атын алат, эшик ачат, үйгө киргизет, төргө чыгарат. Ал жайын сурашкан соң конокта өзүн кенен сезет. Жаркылдап турган үй ээсинин улам денеси жайылат. Эми мейманды кандай коноктойбуз, эмне соебуз, эт салабызбы же башка тамак жасайбызбы? Үй ээсин ойлонтот. Коноктун жарпын жазууга, ойдогудай коноктоого бардык мүмкүнчүлүктөрүн жумшайт. Конок насиби. Бул сыйлуу тамакты мейманга сактоо, уяттуу адамдар келип калса алдына коюу. Кыргыздар конок келгенде дасторкон үстүнөн өтө жупуну болушуна өзүлөрү аябай уялышкан. Өкөккө салып катып, аны кулпулап балдарына да берчү эмес. Карын май ошондой учурда бузулган. Ал күнү меймандын аркасы менен бапырап дасторкон үстү карк болуп, кел бери делип, бала бакыранын оозу майланып, үй ичине береке кире түшчү. Анан жандык союшуп, муну конок өз ырыскысы менен келет деген ниетти иштен тартуулап турушкан. Коноктун колуна суу куюу. Мунун да ата салты, эне баркы бар. Адатта көбүнчө эркек бала колго суу куюшу шарт. Суулукту сол ийинге илип, чылапчынды четинен кармап, жылымык суусу бар кумганды же чайнекти оң колго кармап, эт жерде солдон оңду көздө карай меймандын колуна акырындан бөлүп чачыратпай коюш керек. Ошондо колун жууп аткан адам өзүнүн батасын берет. Эт желип бата тиленип бүткөндөн кийин суу оңдон баштап солго, аяк өйдө куюлат. Баталар кайра берилет. Балага суу куйдуруу салт. Анда конокту сыйлоо адеби жатат. Мындан бала бакыра таалим тарбия алат. Конокко аш кой, эки колун бош кой. Түпкү ата-бабалардан бери мейманды сыйлоону бийик туткан кутмандуу эл аларды урматтоодон эч бир тап жылдырган эмес. Кыргызда конокту Кудайдын эркеси катары сезишет. Мисалы, алдыга эт тартылды дейли. Ардактуу устукан ага сунулат. Андан сырткары кыртыштуу тиги бул эттерден улам алдына коюп, аны кыя кесип, алдыртан жегизүүбүз тийиш. Ал эч качан кысынбашы керек. Максатыбыз конокту тойгузуу. Айрым элдердей алың, жең деп шаштырып, демитип туруу мейманды сыйлоонун тартиби таалими эмес. Эң негизгиси, коноктон мурун колду аарчып чыга бербейбиз. Аны аябай тойгузуу үчүн табакка кошо кол салып, алдыртам сүрөп олтурубуз керек. Мунун дагы түшүнүгү. Конок койдон жоош, май берсе жей берет деп коебуз. Устукан суну. Бул кыргыздарда абалтан калган салттардын бири. Мында табакка кошулган улуулар алган устуканын жарым-жартылайын сыйда жеп, калганын анча жылаңачтап жибербей, бирөөлөргө, адатта кичүүлөргө, келин эсектерге берүүсү. Жейсиңби, жебейсиңби, устукан сунган колду суутпай алышың керек. Конок табагынын касиети бар. Жетөөнүн бирөө кытыр дегендей, алар сунган устуканы менен кошо батасын берип жатпайбы? Маалымат булагы Амантур Акматалиев, Баба салты эне адаби китебинен.